Кутмандуу таңыңыздар менен кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен дал ушул жыл биздин бөбөктөр үчүн, Кыргызстандын улуту үчүн жемиштүү жылдардан болду десек болот. Анткени 2021-жылы 1000ден ашык ымыркайга Токиодогу Олимпиада оюндарына ийгилик жараткан спортчулардын ысымдары ыйгарылганын жакшы билесиздер. 414 уул балага Ак жол деген ысым ыйгарылыптыр. 374 кыз балага Мээрим деген, 324 кыз балага Айсулуу, ал эми 279 кыз балага Айпери деген ысым ыйгарылган. Ал эми октябрь айында төрүлгөн 3 кызга ата-энеси балбан кыздардын атын Айсулуу, Мээрим жана Айпери деп ыйгарышкан. Ошондой эле менин тааныштарым билем Бирөөнур Дөөлөт деп да небересин. Санаталар деп. Раисалар да бар болсо керек. Саламатсызбы эже, кош келипсиз. Кош келипсиз. Жаңы жылыңыз менен наристелер жана энелер тууралуу сизди атайын жыл жыйынтыгы кылып чакырдык. Себеби эне менен баланын ден соолугу сак болсо улуттун ден соолугу сак болот да. Деги эле быйылкы жыл башка жылдарга караганда кандай жемиштүү болду? Пандемия шартында сиздерге да иштөө бир аз оорураак болсо керек экен. Тааныштырып өтөсүз. Ооба, алгач тааныштырып коеюн. Медициналык жардам уюштуруу башкармалыгынын баш кадиси Раиса Асылбашева бизде конокто. Да, санаттан суроосу сизге болсун. Рахмат. Биринчи мен калктын жаңы келе жаткан жылыбыз менен куттуктаймын. Ар бирөөбүзгө, үй бүлөбүзгө чын ден соолук, ар дайым ошол өлкө үчүн мындай биз саламаттык сактоо министрлиги жагынан жардамыбызды жакшыртуу жагынан иштегенге аракет кылабыз. Баарыңарга чын ден соолук, үй бүлөбүзгө бакыт талай каалаймын. Анан кийин мынакей суроо берип атасыңар. Чынында 2021-жыл эпид ситуацияга карабастан биз өзүбүздүн ишибизди аткарганга аракет кылып аттык. Мына эпидемиологиялык ситуацияда биз дагы кыйналдык, бирок кыйналганга эми айткандай көп нерсе шарт болгон жок. Эс алганга да болгон жок, ойлогондой дагы эме болгон жок. Биз оперативдүү жагынан иштеп аттык, ишибизди алып барып аттык. Төрөт жагынан мынакей Бишкек шаарында эпид ситуация карата биз экинчи төрөт үйдү обсервационный төрөт үй кылып, ошол жактан бүт мынандай ковид ооруган кош бойлуу төрөгөн аялдарга шарт түзүп, ошол жактан дары дармек жагынан, медициналык жардамынан өзүбүздүн жардамыбызды берип аттык. Андан тышкары билесиңер, ар бир региондордо биздин төрөт үйлөрүбүздө өзүнчө мындай боксированный отделениялар болуп, ошол жактан дагы биз медициналык жардамды берип аттык. Ооба, жыл абдан оор болуп атты, бирок ошого карабастан өзүбүздүн ишибизди алып барып аттык. Эң биринчи биздин мындай алып барып аткан негизи бул дене сак балдар үчүн, дене сак мамасы болгондон кийин, ата-энеси болгондон кийин дене сак балдар төрөлөт экен. Ошого биз дагы көп жумуштарды кылганга аракет кылып аттык. Мынакей 2021-жылы Всемирная организация здравоохранениядан проект, двухгодичный проект болуп, медициналык борборунун, перинаталдык борборунун Москва шаарындагы Кулаков центринин адистери келип, андан тышкары биз 73 адистерди жибердик окууга. Жакшы шарт түзүлүптүр. Ошол жактан өзүнүн билимин өйдө көтөргөнгө мына 73 дарыгер барды. Акушер гинекологдордон, неонатологдордон, анестезиологдордон биз абдан ошол жактан көп нерсени көрүп, ошол жактан жакшы жаңы ыкмаларды колдогонго ошол 73 адистер өзүнүн региондорго иш аракет кылып, ошол жаңы ыкмаларды өзүнүн төрөт үйлөрүнө киргизгенге мынакей аракет кылып атышат. Андан тышкары биз жайында өзүңөр дагы мындай билесиңер го, чоң мындай 103 дарыгерди чогултуп, ошол эксперттер менен окуу өткөзүп, жумуштарыбызды өткөрүп аттык. Эми пандемияга карабастан дагы кандай десем, андан тышкары үй бүлө пландоо боюнча репродуктивдик ден соолукту коргоо үчүн, жакшыртуу үчүн дагы көп аракеттер кылып аттык. Биз айтабыз ошол партнеры по развитию деп, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, КАПС деген биздин, андан тышкары ЖАЗ деген бизге чоң техникалык жардам берип атты. Жакында эле мынакей 10 мекемеге биз ошол Япон өлкөсүнөн 10 мекемеге
сипап аппараттар келди, жаңы заманбап мындай сипап аппараттар келди. Андан тышкары саламаттык сактоо министрлиги тарабынан дагы биз медициналык жабдуу жагынан заманбап мындай современный оборудованияга аракет кылып атабыз. Ошол эң биринчи биздин аракетибиз биздин төрөт үйлөрүбүздүн шартын жакшы түзүүгө биз эффективный перинатальный уход деп коебуз. Ошол жактан ар бир аял өзүнүн мындай кандай десем үйүндө мындай жылуулук сезим менен ошол төрөт үйгө кирип төрөсө деген аракет кылганга коркпой аракет кылып, анан кийин дагы жакшы жумуштарыбыздан мынакей биз айтабыз, ата эненин ден соолугу чың болсо, балдардын ошо төрөлгөн балдардын да ымыркайлардын дагы ден соолугу чың болот деп, анакей перинаталдык прегравидарная подготовка деп коебуз. Эми бул деген ар бир ата эне баланы төрөөрүнүн астында өзүнүн медициналык обследование даярдоодон өтүп үй бүлөнү пландоого, баягы ошол эле учурда үй бүлөдө эне дагы ата дагы биргедей жоопкерчиликте, анан кийин медициналык кызматкерлердин өзүнүн жоопкерчилиги, үй бүлөнүн өзүнүн жоопкерчилиги. Бул жагын баягы сиз башкы акушер гинеколог катары өзүңүздүн жөнөкөй кеңештериңизде кантип айта аласыз? Эң биринчиден план, мисалы быйылкы жылы наристелүү болобуз деп пландап жаткандар же күтүп жаткандарга биз өзүбүздү кантип жоопкерчилигибизди сезишибиз керек? Биринчиден саламаттык сактоо министри тарабынан биз ар бир өзүбүздүн эмебизде клиникалык протокол мынакей даярдадык. Прегравидарная подготовка деп коебуз. Анан дагы бир клиникалык протокол это жана мектеп ата энени даярдоо үчүн мектеп мындай чыгып өз эмесин Кудай буйруса 22-жылда ишти дагы ашыртып жакшы жагына аракет кылабыз. Анан кийин мынакей ошо прегравидарная подготовка деген менен биз айтабыз, ар бир бала бул деген эне үчүн күтүлүү мындай жыланый мындай өзү мындай бактылуу балдардан болуп төрөлсүн деген аракетибиз менен анан кийин 3 айда мындай кош бойлуу боло электе 3 ай эртерээк дарыгерге кайрылышып, өздөрүнүн ден соолугун чыңдоо жагынан эгерде саламаттык сактоо министрлиги мындай караганда, эгерде ата энелер ойлонуп пландоо жагынан кандай бала төрөлөт, менин ден соолугум кандай экен, ошо балам кандай ден соолугу менен чың ден соолугу менен төрөлсө деген аракети менен мындай ойлору менен пландап келишсе, биз өзүбүздүн жумушубузду ошол жактан даярдайбыз. Ата эненин жоопкерчилигин көтөргөнгө да аракет кылабыз. Анан дагы айтор сөзүм, мынакей өспүрүмдөр жагынан да жумуш кылып атабыз. Ар бир мектепте биз мындай өзүнүн сааттары бар, репродуктивдик ден соолугу жагынан кандай чыңдоо жагы, кандай здоровый образ жизни деп коебуз, репродуктивное здоровье деп коебуз, ошол жагынан билим министрлиги жагынан дагы биз жагынан дагы мындай өзүнчө протокол түзүлүп, кандай окууну кандай шарты менен бериш керек, биздин өспүрүмдөр дагы жөнөкөй тили менен да түшүндүрүш керек да. Анан кийин дагы айтарым, информационный жагынан дагы биз дагы аракет кылып атабыз. Ар бир ата эне өзүнүн ден соолугуна жоопкерчилик, саламаттык сактоо министрлигинин жагынан биз дагы өзүбүздүн аракетибиз кылабыз. Биз деген дарыгерлер себепкербиз. Биз алардын ден соолугуна өздөрү жоопкерчилик болсо, ар бир үй бүлөдө мындай кандай десем, бакубат турмуш, жакшы жашоо, балдар, дене сак балдар төрөлсө, биздин өлкөбүз өнүгүп, биздин өлкөбүздө мындай жакшы ден соолугу чың калп болсо деп биз дагы аракетибизди кылып атабыз. Дагы айтарым, мынакей көп иштер деле кылынып атат, бир абдан мындай, может быть, биздин результатыбызды 2 жыл, 3 жылдан кийин билинет деп ойлоном. Результатыбыз жакшы жагына чыгат деп дагы ойлоном. Мындай аракеттерибизден дагы тышкары кандай десем, биз айтып атабыз,
саламаттык эненин ден соолугу бул эң биринчи бүт социал экономиканын жагынан караш керек да. Биз жалгыз саламаттык сактоо министрлиги жагынан аракет кылганы менен биз деген чогуу баарыбыз тең кол кармашып, башка ведомстволор да кошулуп, мынакей местное самоуправление деп коебуз, алар да көңүл буруп, ошол эненин балдардын ден соолугу чын болсун, ден соолукта болуп, калктын ден соолугу мындай жакшы болсун десе, баарыбыз тең кол кармашып иштешибиз керек. Биз ойлойбуз ошол кандай факторлор буга өзүнүн таасирин тийгизет, эмнелерди көңүл бурушубуз керек? Эң биринчи ар бир үй бүлөдө эме бактылуу үй бүлө деген бул деген бүт жагынан төп келиш керек. Ооба да. Анан кийин эң биринчи мынакей ар бир үй бүлөдө эме социально экономический деп айтып атпайлыкпы? Биз баарыбыз тең мындай жалгыз эле саламаттык сактоо министрлиги болбостур, башка ведомстволор менен кошо ишти чогуу алып барып, мынакей ошол чогуу алып барсак, эненин да өлүмү дагы аз болсо, тамак ашы жагынан дагы, турмуш жагынан дагы, бүт жагынан карап көрсө, эгерде мынандай факторлорду жойсок, мен ойлойм мындай эненин да, ата эненин да ден соолугу да, ошол келечектеги балдардын да ден соолугу кандай өйдө көтөрүлүп, мындай жакшы жагына, чындоо жагына көп иштерди аракет кылмак. Сиз айткандай мына ушул баягы көз жарууда айымдар үчүн 2-3 жылда дагы бир жакшы жаңылыктар кирип калат деди. Эмнелердин үстүндө конкреттүү түрдө иштеп атасыздар? Көз жарам деген быйылкы жылы көз жарам деген айымдар кандай жеңилдиктерди күтсө болот? Сиз айтыңыз, өзүңүздөрдөн башталат деп атасыздар. Аны кошпогондо медицина кызматкерлери тарабынан сиздердин камкордугуңуздар. Биз эне жана баланы коргоо боюнча мындай көп мындай караганда жанагы пландоо боюнча дагы көп көңүл буруп атабыз. Эң биринчи мынакей 2018 жылдан баштап гуманитар помощь контрацептив жагынан токтолбоду. ЮНФПА жагынан бул гуманитардык жардам токтогон үчүн мамлекет кепилдик программасы менен биз дагы аракет кылып централизованный закупка кылып контрацепцияны өзүбүздүн мындай муктаж болгон айымдарга биз ошол аракет жагынан аракет кылып атабыз. Ошол контрацептивдик биз эмне себептен көңүл буруп атабыз? Мына өзүңөр көрүп атасыңар, 160 миң төрөттүн арасында 19% бул аялдар бир жылда 2 жолу төрөйт. Январь башында, жылдын башында, жылдын аягында. Анан кийин ойлоп көрсө, мындай аял деген төрөгөндөн кийин өзүнө келиш керек, ден соолугун чындоо кылып, мындай балдарды дагы эми бир жылда 2 бала төрөлсө, мамасы да кыйналат, балдары да кыйналат. Ошол себептен бул пландоо жагынан да биз иш аракеттерибизди кылып, мынакей каалаганча бала төрөлө берсин ар бир үй бүлөдө. Биз наоборот ошол кубанычтабыз, калкыбыз көбөйсүн, кыргыздын саны көбөйсүн деп биз дагы аракет кылып атабыз. Анан кийин ошол аялдарга биз биринчиден алар менен мындай өзүнүн информационный согласиясы менен биз дагы биринчиден агаларга түшүндүрөбүз. Болбойт мындай 2 жылда бир төрөгөнгө болбойт. Биринчиден өз ден соолугу үчүн, анан кийин мындай окутуп даярдаган дарыгерлер бар. Именно контрацептивдик жагынан хотя бы 2 жылдык мындай интервал сактагыла, спираль коесуңарбы, контрацептивдик дарылоону пландоо жагынан эметип, анан кийин төрө бергиле каалаганча. Бирок ден соолугуңар чын болсун. Ар бир бала үй бүлөдө мындай күтүлгөн бала болсун. Раиса Бишеналиевна, жаңы жылдын алдында жөнөкөй айымдарга, жөнөкөй энелерге, мына 2022 жылы наристе күтүп аткандарга сиздин башка биздин дарыгер айым катары дал ушул жаатта өзүңүздүн кеңештериңиз, каалоо тилектериңиз болсо. Мен ошол биздин сүйүктүү айымдарга, сулуу сүйүктүү айымдарга эң биринчи 2022 жыл көп жакшы жагынан мындай өзүнүн
жакшы жаңы жылдын жакшы жакшы жагынан мына жылдардан болсун, ар бир үй бүлөдө мен бакыт каалайм, ар бир үй бүлөдө ар бир айымга мен чын ден соолук каалайм. Төрөт үйгө келгенде ошол төрөт баланы мындай бала төрөлгөндөн кийин ар бир төрөт үйдөн мындай наристесин кучактап, маңдайы ачык, жаркырап ошол ата энелери чыгып кетсе деген мындай өзүмдүн каалоомду, өзүмдүн тилегимди мен ар бир айымга каалаймын. Ден соолугуңар чың болсун, үй бүлөңүздө бактылуу, ата энели болгула, балдардын ден соолугу да чың болсун. Ар бир үйдө жакшылыктар болсун. 2022 жыл жакшы тилектер менен, жакшы ойлор менен мындай ар бирибиз ошол үй бүлөдө күтүп, жаңы жылыбыз кут болсун, ишибизге ийгилик болсун. Биз медициналык жардамыбызды аракет кылабыз жакшыртуу жагына. Мындай өзүбүздүн аракетибиз, ишибиз менен мынакей Кудай буйруса дагы көп ийгиликтерге жетип, ар бир ата энеге мен тилегим ошол бактылуу болгула деген тилегим да. Сизге